Дорогие друзья, если у вас мероприятие и вы хотели бы получить от нас видеообращение, смело можете обращаться в arno.kg. arno.kg. Это интересно. Урматтуу достор, барыңыздарга салам. Эгерде сиздердин жакындарыңыздардын жакшылыгы болуп, аларга сюрприз кылып, жакшы бир маанайын көтөрөм десеңиздер, анда arno.kg сайтына барыңыздарды чакырам. Ал сайтта жылдыздар сиздердин жакындарыңыздарды өзгөчө оригиналдуу видео куттуктоолор менен куттуктамакчы. arno.kg жылдыздар сиздердин жаныңыздарда. Урматы менен мен Эрмек Нурбаев. Hey! Hey! Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Келип келген жаңы жылыңыздар менен. Биз болсо жаңы жылдык чыгарылышты баштайбыз. Биринчи эле видео жаңы жылдык корпоративден алынган. Жакшы эле бийлеп атышат, Кандай ойлойсуздар? Азыр эмне болуп кетиши мүмкүн? Байке менен эже брейк бийлеп салат. Жок. Анда свет өчүп калат. Жок. Анда байке эжени көтөрө калат. Туура. Андан кийин эмне кылат? Эжени көтөрө алып айланат. Жок. Ала качып кетет анда. Жок. Анда билбейм эмне болуп кетерин. Чын. Анда көр. Туята. Болду. Өчүрө кеттик. Болбой калды бияк. Болбой калды. Жок, бул эмнеси эми? Тиги байке типкен. Тип турбайбы тигинин? Чын. Ушуган жакшылык болсун эми. Жаңы жылдык корпоратив тиги байке ичип алды да баягычы. Анан тиги эжени сальто жасап кетет деп ойлоду. Жаман оюнда тиги байке. Бул байке негизи рестлер. Жанагы америкалык кадимкилер рестлер. Анан тиги рингти танцпол менен алмаштырып алды. Oh, look at the strength of Cena! And Cena somehow digs down deep. Же болсо бул байке базарда грузчик болуп иштейт. Un ташыйт, un. Анан көнгөн адат калабы, эжени ыргытып салабы. Менчи аябай катуу мындай жакшы көрүп кетти окшойт да. Анан жанагы өтө катуу сүйүү бул мамилени бузат деген чын. Мына өзүңөр көрбөдүңөр. Анан кайда тиги эжени жоошутуп кайда бийлеп койгонда кайда элең. Ой. Байке болду, ал эже сизди карабайт. Чөө деген жаныбар бар, билесиңер. Ошонун үн чыгарганы аябай күлкүлүү. Чын. Өлөрчө каткырып аткандай, же издеваться кылып аткандай. Көрсө чөө тамакты ушинтип күтөт экен. Элестек эле башка жаныбарлар тамакты ушинтип күтсө. Жакшылап уксаңар, бул үн мотоциклдикиндей. Же вертолет. Же болсо бул чөө Кыргызстандын видеолорун көрүп алып каткырып атат. Негизи бул чөө менен достошуш керек экен да. Эгерде тамашаң күлкүлүү болбой калса, чөө сизге жардамга келет. Мактаган кыз тойго барып, тахти. Эгерде сиз аябай сонун футболка кийгиңиз келип атса, анда Айпери Обозова аттуу эжебизге кайрылыңыздар. Анткени дал ошол Айпери Обозова эжекебиз мындай мондай сонун футболкалар жасайт. Кайрылыңыздар. Кичинекей жаш баланы кантип уктатса болот? Терметип, ырырдап, таптап, же болбосо бийлеп. Бийлеп. Көрдүңөрбү?
Мына, бирок тиги апасыбы же эжесиби? Кеудесине караганда өтө эле кичинекей. Бирок азыркы заманда мындай нерселерди күтсө деле болот. Оюмча эжеси. Анан тиги кичинекей баланын апасы айтты да: "А, эгерде баланы уктатсаң, мен сени дискотекага жиберем." Анан мына бир эле убакта уктатып, анан дискотекага даярданып жатат. Же болбосо үй бүлөдө болгон окуя. Алло, жаным, качан келесиң? 2 сааттан кийин. Блин, 2 саат. Тамашалап койдум, мына келип калдым. 5 мүнөт, Же болбосо бул баягы 6 миллионунчу кыргызды жарык дүйнөгө алып келген эненин бии. Өкмөт ошондо эмне берди эле? 1 миллион сомдук депозиттик эсеп ачылат деп ачкан. Андан сырткары үй берилет деп ачкан. Туурабы? Кийинки видеого назар салалы. Итин кыйкырат экен деген ушул мына. Үн чыгарып койчу деп атса, ити кыйкырып атат. Азыркы кээ бир ырчылардай. Убагындагы катуу ырчы Витаска окшош экен. Же болбосо эртең менен микрорайондордо болгон окуя. Сүт, айран, каймак. Дагы бир сонун версия студент бала жөнүндө. Ай балам, сен сессиядан кулаган турбайсың? Сессияны тапшырмайынча мен сенин Wi-Fi-ны төлөбөйм. Жана дагы бир версия. Же болбосо бул ит драма жанрындагы киного тартылса, абдан жакшы болот. Зоопаркта кандай окуя болот экен? Бул негизи 2016 жыл, маймыл жылы. Өтүп кетип атпайбы? Анан маймылды жаңы жылга киргизбей коюшту. Бул маймыл негизи боксчу. Же жолуңдо иштейт. Жана монда жерди тешкен аппарат бар го. Мен эшиктин ар жагында болсом, чындыгында коркмокмун. Жок, бул деген daarаткана. Чыдабай калганда ушундай эле болот го. Негизи бул маймылдын энергиясы менен бир килтеген шаарды бакса болот. А балким мындай болушу мүмкүн. Же болбосо момундай болушу мүмкүн. Азаматсыздар, сиздер аркылуу көптөгөн видеолорго жакшы идеялар келип атат. Чамдай бериңиздер. Бизде кезекте дагы бир видео сиздердин жазган комментарий аркылуу кийинки чыгарылышта ошол видеого сонун талдоо чыгармакчыбыз. Достор, бул ойтобо долбоор болду. Мен атым Актан Рыскелдиев. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталгыла. Жана ошондой эле эң кызыктуу сонун видеолор болсо, биздин WhatsApp номерине жөнөккүлө, биздин дарекке жөнөккүлө. Дарегибиз ачык, эшигиз ачык. Ошол жаңы жылыңыздар менен кирип келген короз жыл куттуу болсун. Эл күлдүргөн кызыктарды, эл күйдүргөн кылыктарды тамашалоо чагылдырган сонун кылат маанайыңды жылмыңдатып маңдайыңды жылмаюуну тартуулаган көбүртүүс экрандан ысык салам айтып жалпыга калкыбызды чакырады сойтобо долбооруна ал эмне деген десеңер жооп берипиз кезинде сунуштан көргөнгө интернет желеден же теледен азыл делезилсин бооруңа бизде баарына орун бар бизге кошулсаң сонунда дайым шайыр шаттыктын жолунда біз кызыктуу окуяларды